болгон окуя. Кече күнү такси айдап жүрүп бир убакта жүзү нурлуу молдаке келип отурду да ассаламу алейкум деп жылы учурашты. Жөн гана учурашпай, абалымды сурап, ден соолугумду сурап, суукта кыйналбай элесиңби деп жүзүмө тик карап сурады. Ушунчалык жеңилдей түштүм, башымдан баардык көйгөйдү чыгарып салгандай болду. Ооруп турган башым дагы жазыла түштү. Жылуу сөз кандай гана сонун. Ошондо оюм кетти. Биз дагы баарыбыз ошол кишидей ыймандуу болуп, 5 убак намаз окусак, бири-бирибиз менен жылуу мамиле кылсак, канча адамга жакшы маанай тартуулайт элек деген ойго чөмүлдүм. Эч кандай акча же бийлиги жок эле. Жылуу жакшы сөз канчалык жан дүйнөбүзгө азык болорун түшүндүм. Эми менин Жалал Абадка алып барып, кайра алып келишиң керек. Барабыз, бир киши менен бир аз сүйлөшөм, кайра кайтабыз деди. Макул деп жолго чыктык. Жол узак болгондуктан баргыча таабат кылып, кадимкидей жаңы төрөлгөн баладай болуп калдым. Арасында гүлдүрөп сүйлөп да коет. Өтө жеңил, жүрөгү тынч, бактылуу адам экенин сезип турдум. Чынын айтсам суктандым. Ошентип отуруп, айткан дарегине да жетип бардык. Бир чоң үй, дарбазасы эле менин машинемден кымбат болсо керек дедим, тамашалап. Молдоке күлүп карап туруп, азыр ошол кымбат кылган адамды көрөсүң деди. Үйдүн ичине кирсең, тим эле көзүңдү алат. Жөнөкөй адам киргенден уяласың, бир чети коркосуң. Себеби билем да, өтө бай адамдар жөнөкөй адамдарды кол же адам катары көрүшпөйт. Барсаң жактырбай, аялы же баласы жаман көз менен карайт. Бир убакта бир эже чыкты, экинчи кабаттан чуркап келип эле сурашып, үйгө киргиле киргизди. Эң кичине комнатасына алып барды. Кирип барсак, диванда бир киши жатыптыр. Көрүнө эле турду, ооруп, жаны кыйналып жатканы. Молдоке саламдашып сурашып келгенде эле жанагы киши бооздоп ыйлап жиберди. Түшүнбөй туруп калдым. Кечирим сурап кучактап ыйлады. Курсаң кечир мени иним. Көзүм көр, көкүрөгүм мууз, боорум таш болгон экен. Ит дагы менден көрө адам деп жашын куюлтуп бизди да ыйлатты. Молдоке акылдуу, илимдүү адам экен. Ошол замат мен кечиргем сизди. Ошондо эле деп колунан бекем кармады. Эмне себебин билбедим, бирок мен да ыйладым. Эки таарынышкан бир туугандар капаланып жарашып жаткандай сезилди. Ошентип Молдоке ал кишиден сурап калды. Эмне болдуңуз? Эмнеге жатасыз төшөктө деп. Ошондо ал киши айтты. Мени төшөктө жатканыма 1 жыл болуп калды. Барбаган жерим, көрүнбөгөн доктурум калбады. Эми сездим руханий ооруну, жан дүйнөнүн ооруганын. Карыгышты эч ким дарылай албайт экен. Акыркы убактарда эч жака барбай, балдарым Германия, Иинде деп калышты. Баш тартып туруп алдым. Себеби билем, өз күнөөмдү, меники дабасы жок оору. Байлык үчүн канча адамды какшатып, канчасын алдап, акча алдым, канчасын коркутуп алдым. Мына ошонун кесепети, ошолордун каргышы, Аллахтын жазасы. Бул дүйнөдө ушундай болсо, аркы дүйнөдө канчалык оор экен сезип турам деп чындан өкүнүп тоо кылганын көрдүм. Жанагы тосуп чыккан эже аял болот экен. Келип дасторкон жайып чай койду. Өзүмчө ойлодум, адам баласы башына оор түшкөндө адам экенин билип, жөнөкөй адамдарга кошулуп, ошондо Аллахты эстейт экен деп калдым. Ошентип, ооруп жаткан кишинин эң кызык сөзү башталды. Ал айтат: "Мен капа кылып, какшатып, алдап же жалган менен каматкан баарын чакырып, кечирим сурап, жалдырадым. Сени ошол себеп менен чакырдым. Бардык болгон байлыгымды кедей кембагалдарга, муктаж болгон адамдарга тараттым. Балдары көп квартирада жашап жаткан бир үй бүлөгө жер алып, үй салып беришти. Бир ай өтпөй көңүлүм бир аз ачылып, жакшы дем ала баштадым. Ага чейин кээде жасалма жол менен дем алып уктап калдым эле. Кайрымдуулук күнөөнү кечирет дегенге ишенбейт элем сол кезинде. Муну кедейлер эле ойлоп чыккан деп. Көрсө чын турбайбы? Эмнеге ошондой эле жардам берип, ошондой эле көп адамды бактылуу кылганы